Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 31 октябрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Дордойдо жүрөм туғандар. Ушул Дордойдон бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер Ибраимов жана Эмгекчил 7-көчөнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул Эмгекчил 7-көчө менен бир аз эле 50 метрдей батышты карай басканыңыздарда сол тарапта жайгашкан. Анан бул жерден Бишкек шаарынын бурч бурчуна көптөгөн маршруткалар менен барсаңыздар болот. Ушул жерден Ош базарына, Аламидин, Цум микрорайондорго көптөгөн маршруткалар өтөт тугандар. Анан бир аз эле түштүккө карай бассаңыздар, Дордой Восток, Ак Суу базарлары жайгашкан тугандар. Алдый тарабыбыз объездной болуп калат, мынакей. Бул жак объездной. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Күн сайын Бишкек шаарынан, Чүй областынан жаңыдан жаңы сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскыч үчүн басып коюңуздар тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей үйүбүздүн көчө тарабы. Үй бул жакта жайгашкан тугандар. Бул жакта 6 соток, бул жакта 6,5, бул жакта 6,5, жалпысынан 13 соток жери бар бул жерде тугандар. Чыгыш чек арабыз бул кошунанын заборунан башталат. Батыш чек арасы тугандар. Бул могу жашыл забор бүткөн жерге чейин. Дагы жол эскерте кетейин, жалпысынан жерин аянты 13 соток. Анан мектептер боюнча айтсак, мектепке жөө барып келсеңиздер болот экен. Жөө барып келген аралыкта мектеп бар, садиктер жакын жерде бар. Бул жак менен чыксаңыздар Ак Суу, Дордой Восток болуп кетет. Бул жак менен деле Дордойго кирип кетсеңиздер болот. Алдый тарабыңыздар объездной тугандар. Мына ушундай. Так, бул жагы пустой участок, мынакей. Негизинен квартиранттар үчүн квартира салсаңыздар деле болот, же болбосо кошуналар сыяктуу. Кээ бир кошуналар ошол квартиранттар үчүн үйлөр салып ишкердик дейсиз, бизнес дейсизби, ушундай кылышат экен. Себеп Дордой жакын, Дордойдо иштегендер көпчүлүгү квартирага киришет тугандар. Анан бул жагыбызда узун турасы 11ге 4,5 болгон үйүбүз, банясы бар экен. Жалпысынан баарын бирге сатып атат тугандар. Ушул 13 соток участок үй могу жалпы бир сатылат. Мына ушундай. Каласаңыздар, мондай склад, ткань сакталган склад кылсаңыздар деле болот. Мынакей Дордой базары бери карай келатат. Мына 2 үйдөн кийин ал жагы уже Дордойдун складтары, ткань сактаган өйдөрдөгү Ак Суу базар. Бул жак дагы бир кошунада мондай склады бар экен тугандар, мынакей. Мондай складтан көп эле батат окшойт бул 13 соток жерге. Кыскасы ушундай тугандар. Эми короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Свет бар тугандар. Суу бар. Анан бул мынакей короосу бул жагынын. Бул жакта 2 бөлмөлүү үй, ички тарабы ремонту жакшынакай эле. Азыркы учурда квартирант бар болгонуна байланыштуу көргө салган жок ички тарабыны. И душ бар экен. Канализациянын суусу септикке куюлат. Андан ары мынакей. Бул жакта баня. Үйүбүздүн узун турасы 11ге 4,5. Мынакей тугандар. Бул жакта баня. Анан түштүк чек арабыз могу заборго чейин болуп калат. Негизинен кызыл китеп бар экен, келсеңиздер, жер ээси сиздерге чек араларды тактап көргөзүп берет. 13 соток жердин чек арасын тактап көргөзүп берет тугандар. Мына ушундай. Андан дагы эмне маалымат? Жана видеонун башында айткандай, чыксаңыздар эле бул жерден көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бурч бурчуна барышат. Ош базары, микрорайондор, Аламидин жана башка. Бишкектин көптөгөн бурчуна сиздер түз бир маршрут менен барсаңыздар болот. Сум жакка чыгышат тугандар. Мына ушундай. Так. Ошол ткань сактаганга складка жер издеген тааныштарыңыздар болсо, видеону бөлүшкөсөңүздөр, ал таанышыңызга дагы бизге да чоң жардам берген болосуздар тугандар. Бул үйүбүздүн, бул жерибиздин баасы $160,000. Сүйлөшүү болот тугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда. Сүйлөшүү болот $160,000. 13 соток жер $160,000 сүйлөшүү болот.
Бул жакта жана айткандай эле үй, баня баары бар. Мына ушундай туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.